Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, жана ата-энелер. Карантинден тынч аман отурасыздарбы? Кандай окуучулар үйдө жакшы ата-эненин тилин алып, өз учурунда сабак даярдаганга жетишип атасыңарбы? Ата-энеңердин тилин алып атасыңарбы дегендей. Эми мен силерге бүгүн ошол биздин сабагыбыз ушул бүгүн ооз комуз боюнча болмок да. Ага чейин мен ушул карантин жөнүндө азыраак айтып кетейин. Карантинде биз айткан нерселердин баардыгын так аткарып, гигиенабызды сактап, ата-энелерибизди угуп, үйдө олтуруп, кадимкидей сабакта өткөн, мектепте өткөн сабактарыбызга көңүл буруп, китептерди окуп олтурушубуз керек. Анда мен азыр силерге карантин жөнүндө бир сап ыр окуп берейин. Кудайдан бир элдерге сыноо келген, таажылуу бир шымдыктуу илдет берген. Үйгө камап кумурскадай тынбас элди, бет кап кийип, үйүңдөн чыкпа деген. Албетте чыкпашыбыз керек. Үйдөн бардык нерсени так аткаруу ал биздин түздөн түз милдетибиз. Эгерде биз так аткарсак, анда сөзсүз түрдө биз бул илдеттен чыгып кетишибизге мүмкүнчүлүк бар. Анда азыр мен силерге ошо аспаптар жөнүндө сабак өтөйүн. Кыргыз эли байыртадан музыкага, ырга жакын, жандуу эл болот. Ошо менен эле бирдикте бизде аспаптар жакын болот. Аспаптар кайсы аспаптар? Комуз, ооз комуз жана башка ушундай биздин улуттук аспаптар. Мен азыр комуз эмес, ошо ооз комуз боюнча айтып берейин. Эми биздин улуттук аспаптардын баягы негизгиси комуз болгондуктан, андан сырткары ооз комуздарыбыз да бар. Комуз бизде мына темир ооз комуз. Темир ооз комуз ар кандай нерседен жасалат. Темирден жасалат. Анан кийин сырткы мындай капкагы жыгачтан жасалат. Ал эми жезден жасалышы мүмкүн, колодон жасалышы мүмкүн. Бирок күмүштөн жасалса андан да жакшы болот да. Себеби деген сөзсүз түрдө ал жакшы үндү да берет. Анан кийин сөзсүз түрдө бул нота боюнча келгенде ля ойнолгон комуздарды алыш керек. Анан бул баягы көп аспаптарды кошкондо сөзсүз түрдө ля нотасындагыны биз ансамбльге кошуп ойносок да, аябай сонун үн кошуп берет да. Анан мунун толку боюн айта турган болсок, мына толку боюн карасаңыздар, мына 10-12-15 сантиметр болот да. Анан бул бир эле Кыргыз элинде эмес, бул онго жакын мамлекет бар. Мисалы, Якутияда бар, Монголияда бар. Мен билгенден Германияда бар. Алардыкы бирок мындан көлөмдүүрөөк болушу мүмкүн. Бирок кагылыштары ошондой эле болот. Эми баары бир баягы өзүбүздүн улуттук ырларды ойногонго ылайыкташтырылган да. Алардыкы өздөрүнүн ырларына ойногонго ылайыкташтырылган. Ошондуктан азыр мен бул жерден айтып өтүшүм керек да. Биз мисалы кандай болуп муну көрсөтүшүм керек. Мына карасаңыздар, бир жак башы 3 манжа келет да. Мына бул жерде эки кармай турган жеринде коюлат дагы. Анан баш бармак менен мындай илип туруп, мынагы тишибизди ачып, эки тиштин ортосуна мындай ачып туруп, мындай ачып, мына. Анан кийин сөөмөй менен урганда дирилдеген үн чыкканча кагып көшүбүз керек. Ал эми ойноо учурунда тиштердин арасын ачып коюп, тилин үн чыккандай аралыкта кармоо менен оозду ачып койгондон кийин көңдөй тараптан шамал аркылуу добуш чыгарууга аракеттенебиз. Көңдөй, могу көңдөйдөн мына. Көрдүңөрбү? Мына ошондо көңдөйдөн чыгат дагы. Бул жерде эми музыканы ойнош үчүн бул жерде сөзсүз түрдө биз буга баягы кыргыз тилин окуганыбызда үндүү тамгалар пайдаланат да. Мисалы, мына А тамгасы пайдаланылат. Мисалы, О, мына
ı, ye, ü, ö, мынакей ушул тамгаларды биз өңдөйгө салып, анан кийин биринчи үн чыгарганды үйрөнүп алыш керек. Негизи үн чыгарганды үйрөнүп алыш керек. А үн чыгарып үйрөнүп алгандан кийин оонго салыш керек. Оонго кантип салыш керек? Оонго салыш үчүн биз мисалы ал оонду жан дүйнөбүздө ырдап, ал оон бизге сиңимдүү болуш керек да. Биз ал оонду такыр өзүбүз үнүбүз менен ырдап көнүшүбүз керек. Мисалы ла 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 ла. Көрдүңөрбү мына 5 ыргайды. Мисалы да, муну биз ырдап бүткөндөн кийин, ошону жаттап сиңирип алгандан кийин, анан кийин мындай кылып оозго салып туруп, анан кийин үйрөнөбүз. Мына мисалы мындай. Азыр мен ал үндү үйрөткөнгө чейин силерге мен могу тамгаларды айтайын. Мисалы мына. И. Ö. U. Ü. I. Көрдүңөрбү? Биринчи ошол үндүү тамгаларды ушинтип кагып үйрөнүп алышыбыз керек. Муну үйдө такай, үйдө отурганда ооз комузду алып алып, биринчи ошондой үндүү тамгалар менен үн чыгарганды үйрөнүп алгандан кийин, анан чыгарманы ырдап, жана мен 5 ыргайды ырдадым, ошондой кылып биринчи ошол ырды жатка сиңирип алып үйдө. Анан кийин биз өңдөйүбүз менен анан ойноп беришибиз керек да. Бала кайсы мезгилде муну тез үйрөнөбү же кеч үйрөнөбү деген суроолор болуп калышы мүмкүн да, ата-энелердечи. Ал үчүн баланын өзүндө да кичине көрөңгү болуш керек да, мындай нар жагында кызыгуу биринчиден. Анан мүмкүн өзү өнөрү болушу мүмкүн. Баягы сөз бар. Өзүңдө болсо көрөңгү, жетелейт сени өнөргө деп, Азыр мисалы силер ошондой кылганыңар менен кандайдыр бир мезгилде кызыгып калып, же оонду бүткөндөн кийинби, же башка бир мезгилдеби үйрөнө баштаганыңарда өзүңөргө сиңирип калгандан кийин тез үйрөнөт. Себеби өнөрүң болсо тез үйрөнөсүң. Ошондуктан баланын жөндөмүнө жараша да болот да. Ар бир бала өз алдынча эркин отуруп, үйдө ата-эне сөзсүз түрдө бир шарт түзүп берип, ошо менен бирдикте сөзсүз түрдө ошол эмени кылып даярданып үйрөнүш керек. Эми карап тургула. Биринчи кандай кармаш керекти үйрөтүш керекпиз да мына. Көрдүңөрбү? Мындай кармаганды үйрөтүш керек биринчи. Экинчи, тиштердин арасында ыңгайлуу кармаш керек. Өтө тиштеп албаш керек. Ачып гана ортосуна коюш керек. Мына. Өтө тиштегенде биз сындырып алышыбыз мүмкүн же бузуп алышыбыз мүмкүн. Ал эми үчүнчү, оң колду комуз үстүнө коюлуш керек да, мына оң кол, мына комуздун үстүнө, кылдын үстүнө мына. Мына сөмөй менен оң кол мына. Анан үндү туура иштөөгө үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин үн чыгарууда көмөкөй менен мына бияктан чыгат. Дегенде мынога чыгарасың. Туура дем алып, туура дем чыгарганда туура үйрөнүш керек. Анан бул ыкмалардын баарын билгенден кийин гана эң жөнөкөй оондон башташыбыз керек да. Эң жөнөкөй дегенибиз эми ошол мен силерге эң жөнөкөй дегеним ошо 5 ыргайда. Мисалы азыр ойнойм мына, карап тургула.
мына ушундай кылып үйрөнөбүз. Анан буну үйрөнгөндөн кийин комустун бардыгын ляга күүлөйбүз дагы, ооз комуз дагы ляга, бүт аспаптын бардыгы ляга күүлөнөт дагы. Ошолордун бардыгын кошкондо анан бир ансамбль чыгат. Андан сырткары биз ооз комуздан сырткары дагы бизде Кыргызда жыгач ооз комуз деген бар. Мынакей көрдүңөрбү жыгач ооз комузду? Бул жыгач ооз комуз дагы биз ата бабабыздан калган. Буну дагы мына жыгачтан, теректен, ар кандай нерседен жасаса болот, жаңактан жасаса болот. Буну дагы аябай коостош үчүн мындай кылып кооздоп, бул жагына колго илип туруп, мындай кылып туруп, анан кийин мындай бир ороп туруп, анан кийин бул дагы көңдөйдөн чыгат. Бирок буну дагы үйрөнүш оңой. Бул дагы көңдөйдөн. Буну дагы бирок кандай кылып кармап, мен азыр мындай кылып көрсөтүп берем. Бул жөнүндө жалпы түшүнүп эле берип коеюн азыр. Мына жыгач ооз комуз үйрөнсө да болот. Жыгач ооз комузду үйрөнүш дагы өтө оңой. Бул дагы биздин улуттук аспабыбызга кирет. Бул дагы биздин ата бабабыздан калган, баягы биздин салттык музыкага байланышкан аспабыбыз деп эсептейбиз. Көрдүңүздөр да, ошондуктан азыр ушул ыкмаларды үйрөнүш үчүн силерге тапшырма берип коеюн. Андан кийин силерден мен өзүм ошол биринчи тамгаларды гана сурап алышым мүмкүн. Оонго өтпөй турасыңар. Тамгаларды ошол жана мен көрсөткөн тамгалар боюнча иштегенден кийин гана, анан кийин өз алдыңарча чертип үйрөнүп мага көрсөткөндөн кийин анан мен силерди башка аспаптарга кошуп, анан бир чоң аз чаканыраак, коосумуз, шылдырак, така кошулган бир кандайдыр музыка менен аралаштырып, анан ансамбль түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан ушул силердин ушул карантинде отуруп көңүлүңүздү ачып, музыка бул адамдын жан дүйнөсүнүн азыгы деп коет. Биз жакшы жашоонун ыкмалары музыка угуу, музыканы сүйүү, музыка менен эс алуу, музыка менен уктоо. Илгертен калган 5 баланы бөлөгөндө дагы аллейлеп музыка менен уктатып көнгөн деп ата бабабыздан калган сөз бар. Ошондуктан бардыгыңыздарга жан дүйнөңүздөрдө музыка ойносун, музыка жүрөгүңүздөрдө дайыма ээлеп турсун. Жакшы жашоонун агымы бул музыка. Ошондуктан мен силерди дайыма музыкага жакын болуңуздар деп айтам.